Шкафтар. Бул биздин кичинекей көрүнгөнү менен тарыхый мааниси терең кичинекей шкафтар айылыбыз. Шкафтар айылы Совет доору учурунда абдан стратегиялык мааниси бар жабык шаарча болгон, поселок городского типа 49-жылдан баштап. Анткени 46-жылы уран кендери табылгандан кийин бул жерде уран шахталары ачылып, 49-жылдан баштап ПГТ поселок городского типа болуп, мындай орус шахтерлордун мүрзөлөрү бул жерде. Анткени Украинадан, Белоруссиядан келген, кулакка тартылып келген көбүнчө орус улутундагы, Украина улутундагы, Беларусь улутундагы жарандар ушул жерлерде, ушул айылда жашачу. Анан бул жер алгач жашыруун ат менен ПАП 4 деп аталган. Анткени жогорудагы айтылгандай стратегиялык мааниси бар болгон, жабык шаарча болгон. Бул жер атайын кароолдор менен кайтарылган, текшерилип, киргизилип, текшерилип чыгарылган алгач. Кийинчерээк бул жерге кыргыздар өзү негизинен 20-жылдарда эле бул жерде эл жашаган, кыштоо катары пайдаланып келишкен. 1920-жылдары ушул жерлерде 28-29-жылдары салттык коомдун элиталары Станбек Молдо же болбосо Молдо Станбек, Станбек Корбашы деген басмачылар болгон, жашаган. Булар советтештирүү саясатына каршы болгон, өзүнүн салттык коомун сактап калууга аракеттенишкен. Бүгүнкү күндө Станбек Корбашынын дагы бул жерде урпактары бар, жашап келишет. Андан кийин бул Шкафтар айылыбыз 28-жылдары, айрым маалыматтарда 26-28-жылдары чаткал болуштугунун борбору болгон. Кийинчерээк жаңы базар болгучакты борбор чаткал болуштугунун. Ушул Шкафтар борбор болгон. Ошол эле 28-29-жылдарда ушул подхоз деп коебуз азыр, подсобное хозяйство деген ушул жакта мончоктөбө айылдары бар. Бул айылдарда ликбездер ачылган, ликвидация без грамотности. Ушундай. Бул жерде ошол уран кени казылгандан кийин жолдор курулган. Бул жерде больницалар ишке, ФАПтар ишке кирген, чоң больницалар курулган. Андан кийин мектептер курулган. Бүгүнкү күндө 2 мектеп бар. Юрий Алексеевич Гагарин. Андан тышкары Владимир Ильич Ленин жатак мектеби. Ленин мектеби мына ошол уран кенинин казуучулардын конторасы болгон, алгачканасы. Кийинчерээк 52-жылы Гагарин орто мектеби ошол жумушчулардын балдары үчүн мектеп катары салынган. Бүгүнкү күндө Шкафтар айыл чоңоюп кетти. Ушундай чоң болуп. Ошол 49-жылдан поселок городского типа болуп шаарча болгондон кийин бул жерде уран кени 57-жылга чейин иштеген. 52-жылга чейин иштеген.
Анан 57-жылы ушул биздин Владимир Ильич Ленин жатак мектеби конторасы мектепке кайра пайдалануу үчүн мектеп үчүн берилген. Анткени уран эмеси Сумсар айылына жылдырылат дагы. Урал ушул Сумсарда иштетип баштаган да. Сумсар кыскасы ошентип 77-жылга чейин Шакавтар Сумсарда уран казуу иштери боюнча иштеген. Андан тышкары ушул жерде Орус деген организация болгон. Ал организация рабочего снабжения деп жергиликтүү эл атап алышкан. Негизинен Орус бул ушул жерде иштеген уран казып иштеген жумушчуларды материалдык, техникалык жактан баардык жактан камсыздоочу организация болгон. Бул организация Москванын карамагында болуп, баардык алынып келген буюмдар, баардык иш аракеттер Москва аркылуу жүргүзүлгөн. Мындайча айтканда, московское обеспечениеде турган айыл болгон, абдан маанилүү айыл болгон. Ошон үчүн билесиздер, уран бул ядролук курал катары эсептелинет. Ошон үчүн алынган бул жер. Ошон үчүн стратегиялык мааниси бар аймак болуп ушул күнгө чейин эгемендүүлүккө чейин жашыруун болуп келген. Аты да аталбаган. Анан ушул жерде 22-жылы 2022-жылы бул жерде рекультивация иштери оондун тарабынан жүргүзүлүп, анан уран шахталары 8 шахта бар болуш керек эле. Мына ошол шахталар жабылган эл аралык каржылоонун негизинде. Анан бул жерден ошол шахтанын алынган эмелери, отходтору ошол 2022-жылы тазаланып алдырылган. Ошол бүгүнкү күндө Шакавтарыбыз, биздин сүйүктүү айылыбыз. Ушундай сонун кызыктуу тарыхы бар. Бул жерлерде мурда эч ким жашабайт эле. Биз бул жерлерге мал жайып чыкчу элек, уйларыбызды айдап. Азыр мындай айыл болуп кетти бул жерлер. Мына ушундай. Бүгүнкү күндө айылыбыз абдан чоңоюп баратат. Жашоочулар көбөйүп. Анткени биздин айылдагы 9 жолдун тоомунда дегендей жолдун боюнда жайгашкан. Бизден кийин дагы чоң айылдар бар. Анан ушул жумушчулар дагы негизинен бул жерде уран казып иштеген башка улуттагылар. Көбүнчө бул жердеги жумушчулар ушул уран казып иштетилгенин да билген эмес. Алар шахтада иштеп атабыз деп эсептешкен өздөрүн. Андан тышкары ошол шахтадан булар уранды жана чийки зат катары алышкан. Анан черная глина деп эле алып чыгышкан да. Аны уран экенин билген эмес. Шахтада иштеп атабыз, бир нерсе алып атабыз дешкен. Черная глина деп аташкан. Себеби бул жашыруун болгон. Уран алып атканы дагы жашыруун болгон. Эч ким билген эмес. Ошон үчүн бүгүнкү күндө архивдик маалыматтарда да көбүнчө бул жакта жок. Шакавтар жөнүндө маалыматтар жок. Канча алынган, кандай алган жөнүндө маалыматтар аз. Андан тышкары ушул курулган мектептер, имараттарды көбүнчө согуш туткундары курушкан деген маалыматтар бар. Бул жерде Шакавтарда көбүнчө географиялык өзгөчөлүгү мындай ак таштар бар. Ушул ак таштардан Шакавтардын көп мурдагы имараттары ушундай ак таштан курулган. Мына ушул таштардан.